Саламатсыңарбы балдар? Сабакты баштаардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы HTML'де баш сөз жана абзац, сүрөт, шрифт коюу тегтери менен жана башка атрибуттар менен таанышуу, алардын параметрлери. Сабактын максаты HTML'де сайт түзүүдө фон берүү, баш сөздү жазуу, абзац коюу, сүрөт коюу, шрифттерди өзгөртүүдө тегтерди билишип, алар менен иштөөнү үйрөнүшөт. Тегтер баш сөз теги жана анын атрибуттары. H баш сөз теги, ал эми H1-ден H6-га чейин бул баш сөз тегинин атрибуттары болуп эсептелет. H1 эң чоң шрифт, H2 андан кичигирээк, H3 андан кичигирээк, ал эми эң кичинекей шрифт бул H6. Тексттердин көлөмүн өзгөртүү. Тексттердин көлөмүн өзгөртүү үчүн H1 эң чоң жана H6 эң кичине тегтерин пайдаланабыз. Баш сөздү эң чоң шрифт менен жазабыз. H1 класс жөнүндө. Биз өткөн сабакта айтканбыз, ар бир тег 3 бурчтук кашаанын ичинде башталып, жана кайра 3 бурчтук кашаанын ичинде слэш менен жабылат дегенбиз. Баш сөздү тегиздөө үчүн, жайгашуусун көрсөтүү үчүн align теги атрибуту пайдаланылат. H1 align center класс жөнүндө жана тегти жаптык. Бул жерде класс жөнүндө деген текст эң ортодо турат дегенди түшүндүрөт. Биз мурунку сабакта doctype HTML структурасы, HTML-дин тегтери, head теги, title теги, body тегтерин өткөнбүз. HTML гипертекст белгилөө тили деп которулат дегенбиз. HTML-дин структурасы бул head башы, title барактын аталышы, ал эми body тулкусу дегенди түшүндүрөт деп айтканбыз. Бул жерде H1 баш сөз теги, align center класс жөнүндө, бул класс жөнүндө деген текст ортодо жана эң чоң шрифт менен жазылат деп белгиледик бул жерде. P параграф теги жана анын атрибуттары. Бул жерде сары түскө боелгон биринчи параграф align right. Бул сайттан сиздер 8 класс жөнүндө маалымат ала аласыздар деген текст сайттын оң жагында жазылат дегенди түшүндүрөт. Ал эми экинчи параграф align left 8 класстын жетишкендиктери жөнүндө маалыматтар, бул текст сайттын сол жагында жазылсын дегенди түшүндүрөт. Фонт тегинин жардамы менен шрифттерди ар кандай өлчөмдө өзгөртүү, өңүн өзгөртүүгө болот. Мисалы, face бул Arial шрифттин аты. Size атрибуту шрифттин размери, мисалы size барабар 4. Color атрибуту шрифттин өңүн, мисалы color blue. Фонт атрибуту colorдун жардамы менен баш сөз көк түскө боелот дегенди түшүндүрөт. Фонт color blue. Фонт тегин ачтык. H1 align center класс жөнүндө, бул тегти жаптык, демек класс жөнүндө деген текст көк түскө боелсун дегенди түшүндүрөт. Фонт тегин дагы жаптык аягында. Бул жерде сары түскө боелгон фонт теги. Color red. Демек түс кызыл түскө боелсун. Arial шрифт. Класс жөнүндө деген текст бул жерде кызыл түскө боелсун деп көрсөтүлүптүр. Андан фонт теги жабылды. Сүрөт коюу үчүн image теги C атрибуту колдонулат. SRC атрибуту. Компьютердеги сүрөт жайгашкан жерди да көрсөтүү керек. Эгерде сүрөт веб баракча жайгашкан жерде болсо, сүрөттөн атын эле жазуу жетиштүү. Мисалы, image SRC жана компьютер JPEG. Эгерде сүрөт башка жакта жайгашкан болсо, анда толук жолун көргөзүү керек. Мисалы, image срез барабар S дискинде, класс папкасында жана компьютер JPEG файлы. Түшүндүрмө текст alt атрибутунун жардамы менен жазылат.
Мисалы, image crs компьютер JPEG alt компьютер. Башкача айтканда, компьютер JPEG файлы компьютер жөнүндө компьютердин сүрөтү дегенди түшүндүрөт. Сүрөттөрдү жайгаштыруу, тегиздөө, align атрибуту image теги менен белгиленет. Мисалы, топ үстүгө, middle ортого, bottom ылдый, left сол жак, right оң жак дегенди түшүндүрөт. Сүрөттү оң жакка жайгаштыруу үчүн төмөндөгүдөй команда жазышыбыз керек. Image crs компьютер JPEG alt окуучулар align right. Демек, компьютер JPEG файл окуучулар жөнүндөгү сүрөт жана оң жакка жайгашсын, сайттын оң жагына дегенди түшүндүрөт. Бул жерде сары түскө боелгон image crs компьютер JPEG файлы. Биз сайтка сүрөт койдук. Бул жазылган HTML-дин структурасын биз блокнотто жазабыз. Мына мындай блокнотто жазып алабыз дагы. Бул жазылган структураны HTML тилин биз сактайбыз. Сохранить как. Индекс деп сактайбыз. Сайт кылып сактоо үчүн. Сохранить. Жана бул ачылган сайтты ачып көрөбүз. Бул жерде биздин фон сары түскө боелду. Биз башында background color, bg color yellow дегенбиз. Ал эми текст көк түскө боелсун деп text blue дегенбиз. Мына текстибиз көк түскө боелду. Андан кийин H1 класс жөнүндө баш сөз тегин жазганбыз. Жана align center дегенбиз. Ортого жазылсын дегенбиз. Мына биздин баш сөзүбүз ортого жазылды жана кызыл түскө боелду. Жана андан кийин биз бул жерге image тегинин жардамы менен сүрөт койдук. Биздин сүрөттүн файлдын аты компьютер JPEG сүрөтү болчу. Ошондой эле параграф тегинин жардамы менен биринчи параграф align right дегенбиз, оң жакта көрүнсүн дегенбиз. Мына бул сайттан сиздер 8 класс жөнүндө маалымат ала аласыздар деген текст сайттын оң жагында жайгашып турат. Экинчи параграф теги 8 класстын жетишкендиктери жөнүндө маалыматтар align left дегенбиз, сайттын сол жагында жайгашсын деп. Биз бул жерде эң жөнөкөй гана тегтерди өттүк. Баш сөз тегин, параграф тегин, сүрөт коюу тегин, сайтка фон берүүнү үйрөндүк. Ал эми кийинки сабактарда бул сайтта кооз сүрөттөрдү, гифтерди, видеолорду коюу, таблица түзүү жана башка көптөгөн тегтерди үйрөнмөкчүбүз. Азыр болсо балдар сабакты жыйынтыктайлы. Сабакты жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп берели. H теги бул кандай тег? Бул баш сөз теги жана анын атрибуттары H1ден H6га чейин. P бул кандай тег? Параграф теги дегенди түшүндүрөт. Фонт бул кандай тег? Фонт бул тегинин жардамы менен шрифттерди ар кандай өлчөмдө өзгөртүү, өңүн өзгөртүүгө болот. Image теги бул кандай тег? Бул сүрөт коюучу тег. Ал эми үйгө тапшырма, класстер түзөбүз балдар. Өтүлгөн тема боюнча, интернеттен тема боюнча кошумча маалымат издеп, маалымат алабыз. Түзүлгөн класстерди мугалим эжеңердин электрондук почтасына жибересиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта тургула.